Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы туугандар, достор. Азыркы учурда түнкү саат 1 Москва шаары. Үй бүлөм менен ушул жакта жашап аткан учур. Түнкү саат 1 болсо дагы уйку жок. Себеби Кыргызстандагы болуп жаткан жакшы жаңылык, жакшы бурулуш нерселер кадимкидей толкунданып жатат. Эмнеге? Эми буга чейин бир дагы жолу ушинтип видео кайрылуу жасап, ушундай бир талапкердин же бир адамдын таламын талашкан учур болгон эмес. Садыр Нуркожоевич Жапаров тууралуу буга чейин да 1-2 видео кайрылуу жасап, таламын талашкам. Эми анын себептерин айта кетсем, биринчиден Садыр Нуркожоевич Жапаровго симпатиям качан пайда болду? Мына үйүндө кырсыктарга учурап, ата энесинен ажырап, анан баласынан айрылганда, ошо баласынын өлүмүнө себепкер болгон жигитти ушу кечирип, ушу керек болсо мындан ары сен мага бала болуп бер дегенде, ошондо бир кадимкидей ушундай көзүмөн жаш тегеректеп, ушул адамга болгон симпатиям абдан чоң пайда болуп, анан ушул инсандын тарыхына кызыгып баштагам да. Анан 6 октябрда окуя болуп, Садыр Нуркожоевич Жапаров чыгып эл алдына сүйлөп чыкканда ушундай бир нерсе пайда болду. Үмүт демекчи, бул кадимкидей бир табышмактуу, сырдуу нерселер. Себеп дегенде, мына Октябрь революциясында каза тапкан баланын аты Үмүт. Не себептен ушунча ысымдардын арасынан ушу жалгыз ушу Үмүт аттуу ушу жигитибиз каза болуп атат? Бул да бир суроо, бул да бир жөн жерден эмес да. Андан сырткары Темир Бирназаров агайыбыз буга чейин белгисиз маршрут деген тарткан. Аягында Үмүт аттуу каарман ошол туңгуюкка туш келген, адашып кеткен маршрутту колуна бир факел кармап алып туруп, ошол маршрутту тумандан алып чыгып, жакшы жакка алып жөнөйт да. Эми максатына жеткирет да. Ошолдой эле мен Садыр Нуркожоевич Жапаровду ошол тасмадагы Үмүттүн каарманы катары көргүм келет жана ишенем. Мен эле эмес, канча деген миңдеген кишинин жүрөгүнөн орун тапкан адам. Бул кадимкидей жүзүнөн нур шашырап турат. Анан чынчыл адам. Бул ар бир сүйлөгөн сөзүнөн чындык, баягы ичине кириги жок адам катары мен баамдадым. Себеп дегенде, бул баягы бир нерсени жашырганды билбейт экен. Жана WhatsApp тууралуу айтып алып дагы хейтерлердин тепкисине калып аткан учур азыркы учурда. Ошол сыяктуу нерселерди көп эле айтып алып, анан ушундай болуп атканы, бул куйтулугу жок, жана ичинде кириги жок болгондой айткан адам катары сыпаттасак болот да бул нерсеси менен. Анан эми мындан бир нече жылдар мурун Шавкат Миромонович Мирзиёев шайланганда ушундай бир жүрөгүмдө кызганыч пайда болгон өзбек туугандаргачы. Аттин качан бизге ушундай бир жылдыз жанган, ушундай бир энергичный, ушу элдин таламын талашкан, жаңыча ой жүгүрткөн президент келет деп абдан кызгандым эле. Монголиянын президенти Баттуладай болгон, ушундай бир энергичный, басканда дагы энергичный президент келсе деп кадимкидей самадым элем. Керек болсо аят 2 тасмамда бир эпизодко дуа кылып Алла Тааладан сураган учурум бар, керек болсочу. Анан ошол инсан мен Садыр Нуркожоевич Жапаров деп ишенем.
Кубаныч коюнга батпай аткан учур. Анан таң калыштуу нерселерден дагы айта кетчү нерсе, мына 10 январь күнү буга чейин шаарыбызды кандай ыш каптап, шаарыбыз көрүнбөй, дем ала албай аткан учур болчу. Биз байкап аттык. Эмнегедир ошо 10 январда асман көпкөк ачык болуп, күн тийип, кадимкидей бир жакшы, бир маанайлуу, бул да бир табигаттын болгон кадимкидей берген белгиси деп мен ишенем. Ишенгим келет. Ийгилик каалайм. Ийгилик каалайм. Дагы айта кетчү жагдай, ошо биз Москвада мына ушундай райондордо жашап, үй бүлөбүз менен бардыгы сонун. Бирок биз эмне үчүн элибизде, жерибизде ушундай бир жагдайлар болуп атса, биз ушундай жыргап, ушул чет жерде жыргап, өзүбүздү ойлоп жүрүп алышыбыз керек. Таланттуу адамдар, мен ошо Кыргызстанда чыгып кетип жаткан таланттуу Мирбек Атабековго, ошондой эле Эрмек Нурбаевга, ошондой чыгып кетем деп жаткандарга кайрылат элем. Көрдүк, бардыгы жакшы болгон күнү менен негизинен жүрөк Кыргызстан деп ыйлап туруп алат экен. Мунун баарын мен, как говорится, не понаслышке знаю. Кыргызстанды сагынып, баары сонун болсо да, кайра биз элибизге, жерибизге кеткибиз келип атат, жана кетебиз жакында. Барып, өз билген, өз сүйгөн кесибибиз менен, өнөрүбүз менен мамлекетке, элибизге, жерибизге салым кошобуз. Ошол менен биз республикабызды, өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Жана силерди да ошону чакырып кетмекчимин. Ар ким өз ишин билсе, өз ишин мыкты аткарса, баары сонун болот. Биз ошол менен жаңы шайланган Садыр Нуркожоевич Жапаровго жардам беребиз. Ошондой эле өзүбүз да бактылуу болобуз. Анан баардыгы сонун болот. Баардыгыңарга ийгилик. Мындан ары колдон келишинче саясатты сүйлөгөнгө аракет кылайын. Бирок